Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5 каналдын түз эфиринде ой бүгүн аны мен Кутман Маматазим Алпарам. Конституциялык реформа маселеси көтөрүлгөндөн бери парламенттик башкарууну жактагандар менен күчтүү президенттик башкарууну жактагандардын ортосунда позициялык көз караштык талаш тартышуулар күч алды. Бүгүнкү темабызда студиябызга келген тажрыйбалуу коноктор менен дал ушул маселени талдап анализдегенге аракет кылабыз. Бир четинен тааныштырган болсом, Топчубек Тургуналиев, коомдук саясий ишмер, оң жақтан баштап кете берейин. Чолпонбек Сыдыкбаев, саясаттануучу, Ишанбай Кадырбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, Алмазбек Акматалиев, саясаттануучу. Урматтуу коноктор, атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач Топчубек ага сизден баштайлы. Ушу конституциялык реформа маселесинде эртең бүрсү күнү чыккан жатат долбоор. Бирок ал чыга электе эле биз парламенттик башкаруудан алыстап баратабыз деген пикирлер айтыла баштады. Сиздин баамыңызда кандай баягы саясий фигуралардын баскан турганынан анализдеп шамалдын кайдан согуп атканын көрүп атсаңыз керек. Конституциялык реформа маселеси кандай нукта өнүгүп атат? Ага дегенде айта турган сөз Кыргызстандын баш мыйзамынын бактысы ачылбай келатат. Биз бул киши абдан жакшы билет. 93-жылы 5-майда кабыл алынган Конституцияны шунчалык улуу демилге менен кубанып, сүйүнүп кабыл алдык эле. Бирок дагы тилекке каршы ал мыйзамды чындап иштетишпей койду. Ал мыйзам буякта калып эле ошол үй бүлөлүк авторитеттик диктатурага ооп кеттик да, бийлик. Эми менин тилегим, иним келерки конституция жок дегенде бир 10-15 жылга толуктуу иштеп берсе, бул биз көп эле элдерге шылдың деле болуп атабыз да. Улам эле революция же мамлекеттик төңкөрүш өткөн айдын 4-ндө 5-ндө болгондорду кээ бир революция дейт. Бул революцияга жатпайт. Бул саясий партиялардын күнөөсү менен мамлекеттик төңкөрүш болуп кетти. Бул таптакыр башка нерсе. Конституциялык реформа маселесинде биз туура кетип баратабызбы? Менин оюмча конституциялык реформа керек. Себеби дегенде биз бир Кыргызстанды алдыга жылдыра турган бир жээкке чыгышыбыз керек. Кыргызстанда ошол парламенттик системадагы өзүн актаган жок. Менин оюмча партиялык системадагы өзүн актаган жок. Мына ошол партиялардын жасаганы жанагы 4-ндөгү. Менин оюмча ошондой бир чоң Кыргызстанды дүйнөгө шерменде кыла турган күнөөлүүлөр деги эле жазаланбай келатат. Мен ошол 6 күн эле айттым эле, жанагы 3 партияны каттоодон өчүрүп, жетекчилердин бүт бардыгын сот жообуна тартыш керек деп. Бирок дагы жанагы сен айткандай талаш тартышта менин жеке пикирим азыр өзү бир киши бийлесинчи Кыргызстанды. Кыргызстанда ким көп? Чиновник көп. Ким көп? Жетекчи көп. Жыдыйт. Ал эми тиги өкмөт деген өзү бир иш экен билет го, бир 30-тай же 30-тан ашык өкмөт алмашып окшойт өзү. Ошондуктан бир жээкке чыгышыбыз керек. Дагы эми дүйнөдө парламенттик система менен дагы өсүп аткандар толуп атат. Президенттик система менен дагы. Биз парламенттик республикага даяр эмес экенбиз, айттым го мен. Ушул Ишенбай агай, парламенттик башкаруу, партиялык система өзүн өзү актабай калды, бизге жарашпады деген пикирлер көп айтылып атат. Бирок биз юридикалык жактан алганда парламенттик президенттик башкарууда жашаган менен де-факто президенттик башкаруу болду да. Биз парламентаризмди чындап жашап көрбөй эле аны баягы жаман көрүп аткан жокпузбу бул системаны? Мен оюмча ушунун айтып аткан парламенттик башкаруу жарабайт экен дегендер ушу конституцияны окубагандан, билбегенден болуп атат. Экинчи жагы бизге Кыргызстандыкы көнүмүш болуп калды да. Ар бир келген ажообуз өзүнө жараша конституцияны бычып атпайбы? Барлык президент, мен ойлогом эң курдөгөндө Атамбаев 2020 жылы гана өзгөртө алат десе, ал дагы чыдабай деп өзгөртүп киргизбедиби? Кыргызстан барлык СССР мамлекетинен бөлүнүп чыккандан эң бүгүн начар экономика, социалдык абалдан эң начар келаткан мамлекет. Туруктуу мамлекет болбой калды.
Буга ким күнөөлүү? Биздин саясатчылардын аты боюнча президент болоюм деген адамдардын аты ким күнөөлүү? Алар эмес, конституция күнөөлүү. Эмне кылыш керек? Конституцияны өзгөртүш керек. Бир гана мындайча айтканда Кыргызстандын бүгүнкү абалына келген, ушул абалга алып келген конституция деп шылтоо болот да, ар кимиси келген сайын бул жакшы жашагыңар келип атабы? Конституцияны өзгөртүш керек. Коррупция менен күрөшөлү деп атасыңар. Конституцияны өзгөртүш керек. Бул конституция бузуп атат, жардам бербей атат деп. Ошентип тилекке каршы бабуштар айтат го, мальчик для битья болуп калды да конституциябыз. А мамлекетибиз туруктуу болуш үчүн башкы мыйзамыбыз туруктуу болуш керек. 12 жолу башкы мыйзамыбыз өзгөрдү. 12 жолу Кыргызстанда революция жасалды. Мамлекеттик башкаруу системанын революциясы болду. Биз ошого көңүл буруп атабыз да. Ар бир реформа бул революция, бул төңкөрүш. Ошондуктан биз эмне үчүн башкаруу системасы бата алмаша баштады акыркы күнү. Уже 3 жылга чыдабай кете баштады. Система бутуна тура албагандыктан. А система кайсы убакта бутуна тура алат? Эгерде туруктуу ошого тиешелүү башкы мыйзам болсо. Эми экинчи маселеси. Башкы мыйзам жакшы жаман дегендин артында бир маселе турат. Ошо жаман деген эң көрдөгөндө конституция, жакшы деген конституцияны ошого баш ийип, ошонун талаптарын аткарың да. Мына бүгүнкү конституцияны алалы. 70-нчи беренде да так жазылган. Депутат 5 жылга шайланат деп. 28-де депутаттардын 5 жылдык мөөнөтү бүттү. Конституциянын талабы. Алар башка беренени карап, жогорку кеңеш жөнүндө бери калып өзүн узартып атат. Аткаргысы жок. Эми конституциялык реформаны өткөрөлү деп атат. Бүгүнкү тиги президенттин ыйгарым укугун аткарып аткан киши конституцияны өзгөртөрдүн алдында ошо конституцияны сыйлап, ошонун талабын аткарыш керек да. А жерде эмне деп жазылып турат 114-чү беренеде? Конституциялык реформаны мыйзам жогорку кеңешке түшкөндөн кийин 6 айдан кийин каралат деп турат. 3 окууда өтөт. Ар бир окуунун ортосунда 2 айдан кем эмес убакыт болуш керек. 3-төн 2 добуш менен деп. Эмне үчүн 6 ай каралат деди? 6 ай элдик колунан электен өтүп, баардык экспертизанын баарын өтүп, карап, ошондон кийин гана жогорку кеңеш статьясы менен караш керек деген. Легендарный парламент өзүндө 1993 жылкы конституцияны эң жакшы деп көпчүлүк айтып жүрөт. Ар бир берене боюнча карап отуруп 2 ай караганбыз. Мен ошондо кезде депутат. 2 ай ошо ар бир статьясын. Бүгүн болсо каяктан жазылган? Эмне конституцияны эч ким билбейт. Бирөө алып чыкты дагы конституциялык жанагы кеңеш кылып туруп, эми давай жогорку кеңешке алып чыгып атышат. Жогорку кеңеш бүгүнкү легитимсиз, укугу жок жогорку кеңеш ошону караган атат. Эгерде бүгүнкү иштеп аткан конституцияны сыйлабасаң, аны аткарбасаң, Кыргызстанга конституциянын эмне кереги бар? Болуп тур алмашалы. Президентский кылабы, эмне кылабы? Кыргызстанга бирөө да жарабайт. Эмне үчүн барлык системаны өттүк. Президентский башкарууну өттүк системаны. Президентский парламентскийди өттүк. Парламентский президентскийди да өттүк. Парламенттикти да өттүк. 4 түрүн тең Кыргызстан өзүнүн тарыхында өттү. Баарынан баш тарттык. Акырында парламентке келгенде ошону эң көрдөгөндө карап иштеп көрөлчү дегенге жараган жок. Эмне үчүн иштеген жок? Эмне үчүн дегенде жанагындай колунда турган бийликти шайланып келген депутаттар кармап алып, ошонун укугун, өзүнүн укугун колдонгонго жараган жок. Көп айтып атат. Конституциянын негизинде биздик партийный системаны шайлоо болуп калды деп. Калп. Конституцияда партийный система шайлоо болсун деген бир дагы беренеде жазылган эмес. Пропорциональный система деп турат. Ката каяктан кеткен. Конституциялык шайлоо мыйзамда ката кеткен. Бир беренеде бюллетенге депутаттын ысымы жазылбайт деп, партиянын ысымы жазылат деп калган. А конституция так жазылган. Шайлоочулар депутатты шайлайт деп. Аткарбай башка беренеге, конституцияга каршы келген берене негизинде иштеп келтирип, биз айтып алсабыз конституция күнөөлүү деп. Айтор, эгерде Кыргызстан келечеги өссүн десек, туруктуу болсун десек, болгон конституцияга тийбей, кайсы жеринде ката болсо ошону оңдоп коюп, реформа кылбай, оңдоп жанагы 4 жолу поправка кылып атты жана конституцияны Америка. Ошентип оңдоп гана келиш керек. Эмне мына ал 6 разделден турат. Тиги 4 раздел. Эмнеси жакпайт? Болгондо эле укук. Президентке эмне бериш керек, жогорку кеңешке укук. Мына ошондон. Ошо экөөнү өзгөртөлү. Баарына тийбели. Жок, баарынан башынан аяк чейин баштайбыз деп атат. Мен оюмча Кыргызстандын эгерде мынтип отурсак, ар бир
ажогус келгенде өзүнө жараша мындай конституцияны бычып отурса, Кыргызстандын келечеги болбойт. Биз мамлекетти жоготушубуз мүмкүн. Алмаз агай, ошол президенттик башкаруу эле жакшы экен деген пикирлер айтылып атат. Анан ошол легендарлуу парламент жазган мурдагы конституция жакшы экен деген дагы пикирлер айтылып атат. Эмнеге ошол конституция жакшы болсо, эмнеге президенттик башкаруу жакшы болсо, ошол кезде бир өнүгүп кеткен эмеспиз да? Эми мындай да, конституция бул эки функциясы бар да. Биринчиси негизги мыйзам, экинчиси бир коомдук келишим деп атпайбызбы, общественный договор деп. Азыр Ишембаев айка айткандай, баягы адам укуктары, эркиндиктери деген негизги бир разделдер бар да. Менин жеке пикиримде ал разделдер биздин конституцияда жаман жазылган эмес. Сонун эле жазылып турат. Менин жеке пикиримде дагы бир нерсени айтайын, аны эч ким өзгөртөйүн деген эле ой деле жок. Ошон үчүн президенттик башкаруу болсун дегендер бар. 93-жылкы конституцияга келейин деген деле мындай бир пикирлер аз эле. Анан мындай болуп атпайбы? Мына Ишембаев айка айтып атпайбы? Партийный список менен депутаттарды шайлаш керек деген жок деп. Наоборот, ошондой жазылып турат, бирок андай шайланбай атат деп. Анда значит конституцияны өзгөртүшүбүз керек да. Конституцияны өзгөртмөйүнчө ошо түз депутаттарды кантип шайлайбыз? Конституция жаздырбайбы депутаттарды шайлайт деп. Жок, партийный список болуп атат. Жок да, ал жерде конституцияда. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы? Конституцияны жакшы окубай жанагынтип аткандары. Ал жерде жазылат. 120 жогорку кеңеш 120 депутаттан турат, эл менен шайланган деп турат. Ал жерде партийный деген сөз бирөө да жок, бир да беренеде. Пропорциональный система дейт. Пропорциональный система деген бюллетенге партиялардын ысымы кирет деген айтылган жок. Конституцияда депутаттар ысымы кириш керек деп турат. Анан окубай эле депутаттардын ысымы кирсе агай кантип партия түптөлөт анда? Партия кантип өтүп келет? Биз пропорциональный система дегенден бир гана нерсеси бар. Бул эмес процедурасы. Партиялар сунуш кылат. А партиялар сунуш кылганда, эгерде жанагындай конституцияны бече болсок, партиялар сунуш кылганда бюллетенде ошо сунуш кылган адамдардын ысымы жазылат. Преференцированный шайлоо деп бекерин айткан жок да. Мына пропорциональный система Германияда. Германияда ошондой партиялардын жанагы сунуш кылгандардын аттары жасат. Ошо бюллетен чоң болуп калбас үчүн бюллетенде 5 киши болсун деп туруп 298 округка бөлгөн. Бирок агай, ошолдо деле сөзсүз кайра эле депутат өз алдынча депутат боло албайт да, талапкер. Сөзсүз партияга кириш керек болот атпайбы ошондо деле, туурабы? Жок, бул кириш керек, бирок эл шайлаганда депутаттар шайлаш керек да, тизмен эмес. Жок, кептин бар ошо да. Биз бүгүн эмне үчүн ката кетирип атабыз? Тизменни шайлап атабыз. А тизмени ким түзүп атат? Партиянын лидерлери. А конституция жазылат, тизмен эмес. Талапкерлерди шайлаш керек деп жазылып турат конституцияны. Бирок Алмаз агай, баары партияга барыш керек болот атпайбы? Өз алдынча депутат боло албайсың. А партия бүгүнкү күндө багындай коррупция болуп кетти депчи. Мен Топчубек Тургуновичтин сөзүнө кошулгум келип атат. Партиялык системанын өзү жок. Себеби партиянын өзү жок. Партия деген эмне? 5 олигарх чогулат, ортого акча чыгарат да анан кеттик деп атат. Бул бир. Экинчиси, мындай шайлоо партиялык система менен шайланган парламент система боло берсе, мындан ары дагы бизде эч качан күчтүү өкмөт чыкпайт. Себеби ар дайым коалициялык өкмөт пайда боло берет. Коалициялык өкмөт деген эмне? Бирөө социалисттик партиядан келет, бирөө улутчул партиядан келет, бирөө капиталисттик партиядан келет. Бир түндөн кийин ошол өкмөттү түзүп алгандан кийин аны иштейли деп атпайбы? Андай болбойт. Менин жеке пикиримде президенттик башкаруу болуш керек. Эл шайлаган президент өкмөттү да башкарыш керек. Бирок жогорку кеңеш да күчтүү болуш керек. Жогорку кеңеш тизгиндеп тургундай системаны табышыбыз керек да. Маселе ушунда. А азыркы партиялык система менен президентти жок кылып, толук парламенттик системадагы өтсөк деле күчтүү өкмөт чыкпайт. Азыркы системаны калтырсак деле чыкпайт. Себеби ар кошкон коалициялык өкмөт деген чаржайыт күчтүү бир муштун боло албаган өкмөт деп эсептейм. Ошон үчүн азыр баары эле коркутуп атпайбы? Бакиевди эстеп атышат, Акаевди иштеп атат. Мына мен Ишембаев айкенин сөзүнө кошулгум келбей атат. Биз бир да күн 30 жылдын ичинде толук президенттик башкаруу менен иштедик. Себеби ар дайым премьер-министр деген жанагы бечара бир фигура бар.
иш жакшы болсо президент өзүнө алып алат, иш жаман болуп баратса премьерди жыга чабат. Ошон үчүн анан кийин Топчубек байке айткандай 30-35 өкмөт өзгөрүп кетпеди. Шайлаган президент элдин мандатын алып туруп, анан өкмөттү башкарып, анан кийин элдин атынан башкарыш керек. Рахмат. Чолпонбек мырза, негизи азыркы конституцияга абдан көп сын айтылып келет, азыркы башкаруу системасынан. Анын негизги авторлордун бири Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн дагы айтканы бар, 10 жылда кемчилдиги билинди депчи. Демек, азыркы парламенттик шайлоону кое туруп, биринчи конституциялык реформага баруу маселеси чынында ушундай зарылдык келип чыктыбы? Эми Өмүрбек Текебаев туура айтат, убакыт көрсөттү баарын. Бирок ушул азыркы учурга, азыркы кырдаалга келгенде, ошол конституция кандай кабыл алыныш керек эле? Механизмдери. Мындан бир аз убакыт мурун президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айткан, конституциялык кеңешме түзүлөт. Талкуу болот 1 ай, 1,5 ай болобу, 2 ай. Көп убакытка талкуу болот. Эксперттер талкуулайт, талкуу онлайн жүргүзүлөт деген. Кечээ жакында кайрылууда долбоор президент конституциянын долбоору даяр деди. Бундан эмнени түшүнсөк болот? Мында эч кандай талкуу болбойт экен. Конституциялык кеңешме кандай жең ичинен түзүлдүбү же түзүлгөн жокпу? Кыскасы долбоор даяр экен. Эми маселе ал долбоор кандай? Ишенбай агай айткандай, конституция биздин конституциябыз жакшы эле азап тартты. 1 жылда 2 жолу алмашылат, өзгөрүүгө дуушар болот. 7-чи кабаттан жоголуп кетет. Конституциянын өзү жоголуп кеткен учурлар болду. Анан кийин эми мындай учур 2007-жылы оппозиция күчтүү болуп, борбордук аянтта кылкылдап, супер президенттик башкаруу кылып ийдиң деп Акиевди жарга такап туруп, күчкө салып, мындайча айтканда, ошол президенттин полномочияларын азайтканга конституцияга кол койдурган. Бирок бир аз убакыт өтпөй эле, ошол эле жылы декабрь айында Курманбек Бакиев депутаттык кайсы бир топторго басым жасап, көшөк артында сүйлөшүүлөр жүрүп, кайра ыйгарым укуктарын көбөйткөн конституцияны жогорку кеңештен эле кабыл алдырып койгон. Ошондой шарт жагдай кайра кайталанабы деген күмөн бар да. Себеби талкуу болбой жатат. Ачык болбой жатат. Эми азырынча талкуулай турган долбоордун өзүн биринчи жазып алыш керек, анан талкууга чыгат деп атат. Эртең жогорку кеңеш эле талкуулайт дегендей кылбадыбы? Парламентаризм жактаган адамдар, ушул демократияны өнүктүрөбүз деген ар түрдүү саясий уюмдар азыркы парламенттин ишмердигине көп сын айтып жатышат. Бунун легитимдүүлүгү талаш жаратат депчи. Адилет укуктук клиникасы ушул 28 октябрдан баштап жогорку кеңеш чыгарган чечимдердин бардыгы баягы күмөндүү деп айтып чыкты. Анан азыркы долбоордун автору жогорку кеңеште, аны бекитип бере турганда жогорку кеңеш. Ушул конституциялык реформа болбой калсын, конституциялык реформа жасалбаш керек деген таризде ушул саясий оюн болуп жаткан жокпу? Бизде ошол акыркы 29-30 жылдын ичинде саясий оюн деген өзү күн сайын, ай сайын жок дегенде жарым жылда бир оюн болуп атпайбы? Ишекем абдан туура айтып атат. Ким келсе эле ошол биринчи конституцияга асылып атат. Мен дүйнөлүк тажрыйбадан бир сүйлөмдү айтат элем. Германияда Отто Бисмарк деген улуу ишмер болгон. Ушул кишинин атактуу сөзү: эгерде мыйзамдар начар болуп, мамлекеттин жетекчилери мыкты болсо, анда өлкөнү сүйрөп кетет дейт. Таза болсо, жакшы иштесе. Ал эми тескерисинче, эгерде мыйзам укмуш болуп, бирок дагы жетекчилер бүтүндөй ошол алдым жуттумга коррупцияга малынып калса, Кыргызстанга окшоп. Эмне 93-жылда, мына Ишенбай мырза абдан жакшы билет. 93-жылдагы конституция жаман беле. Эми ар кандай нерсенин кемчилиги болот. Убакыт өткөндөн кийин сөз билинип калат. Бирок дагы эми иним жанагы парламентаризмге кайтылайлы. Бизде бу ким Асекем айткандай, али чыныгы саясий партия калыптан элек. Себеби дегенде бул партиялардын бир топтору коррупцияга малынып кетти. Кандайча малынды? Партиянын мүчөсү эмес, акчасы көп, тизмеге кирет, 200 миң, 500 миңге чейин долларды таштайт,
мына мен бир эле Конституция өзгөрсө ушул көрүнүш жокко чыгабы? жок, мен антип айта албайм. Жок, мен антип айта албайм. Себеби дегенде Кыргызстанга көп нерсе өнөкөт болуп кетти. Ал уламдан улам сүр болуп атып, анан кийин Кыргызстан оңолот деңизчи. Бирок дагы азыр өзгөрткөндө эле эртең укмуштай жыргал турмуш коммунизм келип калат деп эч ким айта албайт. Жок, жогорку кеңешке болгон шайлоо азыркыдай болбой, сиз айткандай коррупция болбой өтүшүнө кепилдик барбы? Жок. Максат ошол болуп атпайбы ушул арада? Жок, себеби дегенде келерки жогорку кеңешке дагы мейли жарымдай болсун. Же 35 канча 55 дешип атабы, ошондой болсун. Ошондо дагы эң биринчи акчалуулар өтүп кетиши мүмкүн. Эң биринчи. Кыргызстанды куруткандар кимдер? Так ошол жана жеп ичкендер. Миллиарддардын бүт баарын шыпырып кетти. Акаев, Бакиев, Атамбаев. Анан эми андан башка сомго мультимиллиардер болгондор бар. Сомго. Аларды тизгиндеген бийлик жок. Себеби дегенде бийликтин башында, бийликтин ичинде карганын көзү чокубайт дегендей бири-бирин колдоп турат да. Эмне үчүн Матраимов мисалы мына бир ай мурда гана кармалды. Себеби дегенде 5 мүнөткө. 5 мүнөткө. Ошондо дагы эми Кудай билет, ошол Матраимов жеп ичкенин бүт бардыгын кузуп береби? Толугу менен аны биз билбейбиз. Андан башка. Эгерде ошол бүт бардыгын 100% кайтарып берген күндө дагы анын күнөөсү барбы? Бар. Ал соттолобу же соттолбойбу? Конституциялык реформа боюнча айтсаң. Конституциялык Эми реформа. ошол конституциялык реформа дегенде эле менин оюмча эгерде парламентке келе турган болсок, ошо 90-ды мен 2-ге бөлөт элем. Жарым-жарымдан. Себеби дегенде пропорционалдык система менен мажоритардык система дегенде өзү бир тараза болуш керек. 55-35 дегенде эле анчейин болбой калат экен. Бул жагы да бар. Ал эми парламентаризмге биз али даяр эмес экенбиз деп айтканымдын мен башка жагын эметип коеюн. Парламентаризм керек бизге. Бирок биздин саясий партиялар даяр эмес экен. 260-тан ашкан партия катталган экен. Анын тирүүбү бир 20-дай эле. Ошо 20-дайынын көпчүлүгү менен көрдүк кө жана 4-чүдө эмне кылды. Ага чейин деле болуп келген жана кылмыш. Мисалы Өмүрбек Абдырахманов 5-жылы качып кеткен. Ишенбай эсиңдеди. 10-жылы келе калып эле анан кийин Атамекенге 200 000 сом 200 000 доллар берди. Анан кийин мага Текебаев кайтарып берсин деп атпайбы? Так, Текебаевда да күнөө бар, мында да күнөө бар. Себеби дегенде ал партиянын мүчөсү эмес, бирок дагы тизмеге кириш үчүн сатып алып атпайбы? Мына коррупция деген Кыргызстанда жок жер жок. Балабакчадан баштап партияларга чейин деп атам. Ошондуктан мына ушул системаны жок кыла турган жанагы биз улам эле конституция деп атабыз. Мен 10-жылы даярдап бердим беле жанагы бийликти тазалоо, иллюстрация боюнча. Эгерде ошол иллюстрацияны биз толугу менен ишке ашырбасак, конституцияны канча өзгөртсөк дагы, Ишенбей айткандай, же бу инем айткандай, анда майнап чыкпайт. Себеби дегенде мамлекеттик системаны түптөн өзгөртүш керек. Ошол коррупцияны тукум кылып аткан жакынкы 10-15 жылдын ичинде тукум курут болбойт. Мына Финляндиядан 0,15%га жакын экен. Эң аз дегендердин бири. Баары бир бар. Мамлекет барбы? Бюрократия бар. Аны Кыргызстанда бюрократия менен коррупция эгистей биригип кеткен. Мына ушул жана конституциялык реформанын эң негизги маселесинин бири. Ошол конституцияны жазып коюш оңой эле. Бирок аны аткарышта кеп. Рахмат пикириңизге. Ишенбай агай, конституциялык реформанын дагы бир жагына өтсөк дагы бул жалаң президенттик формага ыктаган гана бир долбоор сунушталышы мүмкүн деп ошо калтыралгандар бар. Эгер андай болчоксо парламентаризмди жактагандагы элдин катмары бар да, алардын укугу тебеленбейби? Негизи конституциялык реформа элге сунушталган жагын айтсаңыз, мыйзамдык жагы кандай болуш керек эле? Мен баштан айтпадым, конституциялык реформага мен түбүнөн каршымын. Бирок конституцияда кайсы жерлери бүгүн Кыргызстандын өсүшүнө, өнүгүшүнө
бут тосулуп турса кайсы бирине ошону оңдоп турушубуз керек, косметика катары. Илгери бир Италияда чоң бир скульптор болгондо, Микеланджело деген. Анан кийин анын бир тиги Давид деген скульптурасы бар да, 5 метр Миланда турат. Ошону сураган экен, кантип ушундай творенияны жасадыңыз десе, ал айтып, мен бир ушундай 5 метрлик мраморду алдым дагы, ашыгын чегип жонуп отуруп туруп келди. Биз дагы мамлекетибизди оңдойлу десек, башкы мыйзамды оңдойлу десек, кайсы жеринен жаман болуп турса, ошону чегип турушубуз керек да, оңдошубуз керек. Мына эми үчүн мисалы бүгүн Эми кайсы жерде негизги жери болуп азыр мен бир нерсени айтып коеюн да. Конституциялыкта кайсыны эмнени өзгөртсө жакшы болот эле. Эми үчүн 93-жылкы конституцияны бүгүн алып чыкпай атышат. Ошону эле кайра алып чыкпойсо болмокта. Эмне үчүн? Бул конституция башкы мыйзамда бийлик бири менен мындай салмактуу болуш керек. Президент мындай кыйшайып карап туруш керек парламентке. Ашып баратканда президент токтото тургандай болуш керек. Парламент ашып баратса үчүнөн автократизм, большинство деген да бар да. Президент токтотуп туруш керек. Эми үчүн Акаев бир заматта 93-жылы алынган конституцияны жокко чыгарды. А жерде бир практика болгон, эсиңерде бардыр. Бир министрди указ менен алып койду. Алып койгондо жогорку кеңеш Акаевди чакырып, Элонайн, конституция боюнча силердин биздин макулдугубуз менен жумушка ала аласың. Бул эмне кылганың? Деди эле деп туруп, акырында өзүнүн указын жокко чыгарды. Көрдүңөрбү? Жумушка койгондо да, бошоткондо дагы өз билгендигин жасабай, момундай тең салмактуу күч болгон. Ошондон кийин эле ал конституцияны өзгөртөм деди, бирок легендарный парламент эч качан макул болбогон эмес да. Анын ишин токтотту дагы, өзүңөр билесиңер, андан кийин эмне болду деп. А президенттик бийликке биз башынан өткөргөнбүз. Бекерин айтканы жокпу да. 30 министрлер, өкмөттөр алмашылды деп. Президент билгендей эле бир жакпай калды, бир болсо деле өкмөттү отставкага кетире берчү. Жаңгыз күчү менен парламент бир да эчтекеге колунан жарабай албайт. Ошон үчүн премьердин кереги жок. Ошон үчүн эл сайлаган президент өкмөттү да башташ керек. Болду. Ошондой да. Болду. Мына ошондуктан простой система. Эмеге укугу аз өкмөттүккө. Жоопкерчилиги чоң болуп калганда. Мына ошондой нерселерди талдап туруп, ошондой нерселерди өзгөртсө, мен толугу менен макул болот элем. Андан кийин азыр президентский өтөбүз, тияк өтөбүз деген бул болбогон сөз. Жанагы тең салмактуу бийликти алып келе турган өзгөртүүлөрдү киргизсе, баарыбыз макул болот элек. Тизгинин тарта турган. Каалашынча президент оңго солго кетип калбасын. Анан токто, биякта биз барбыз дегендей. Парламент туура эмес мыйзамды алып койсо, президенттин укугу бар, вето кое тургандай. Анын укугу бар. А бирок президентти токтото турган мындай укукта болгондо ошондой өзгөртүү киргизсе жакшы болот эле. А бүгүн болсо айтып атат. Акыркы айтарым. Качан гана ушу жакшы конституция болот, качан гана жаман конституция деп айта албайбыз. Качан гана биз бийликте тургандар, саясатчылар конституциянын талабын жакшыбы жаманбы аткарсак. Туура. Аткармайын, бир да конституция жакшы боло албайт. Эми конституцияда бүгүн жазып турса, кайталап коеюн. Парламентке түшкөндөн кийин 6 айдан кийин парламент карайлат деп жазылып турса, биз болсо белгисиз конституциянын бир жерден жазылган экен да, эртең чыгарып атабыз. Элдин элегинен өтпөй атат. Телевизордо карасам, ат баштан курултай өткөрүп, элечек менен алдын жакында биздин апалар отурушат, артында аксакалдар отурушат. Ушу конституцияны реформага макулбуз деп добушун берип атат. Бул көчөгүн эле ошолорго каршы чыгып аткан адам ошондой болбосун, показуха болбосун деген адамдар ошондой жанагындай формулировка кылдырып, элдин атынан чыгарып атат. Долбоор жарыянайык да ошондой болуп атат. Анан эми жигиттер ушундай саясаттан жийиркенесиң да, ошондой саясат болбосун. Мына жаңы жигит келди. Башынан өткөрдү, оппозицияда да болду. Башынан баарын өткөрдү. Эң күрдөгөндө ошо болгон опытын эске алып туруп, ошо башка жол менен кетсе, башка жолгон түрмөгө ал отурганда бир гана нерсени айтып атпады Садыр Жапар. Мыйзам сакталбай атат. Мени каралап тиги мыйзамсыз тиги сот атат деп. Эми чыктың, ошону оңдогуң да. Эң күрдөгөндө башка мыйзамды аткарың да өзүң. Жок, ушуну бир нерсени тактап кетиш керек болот. Акыркы 29-30 жылдын ичинде бизде конституция боюнча президенттик башкаруу болгон эмес. Иш жүзүндө болгон. Парламенттикте болгон эмес. Жок, парламенттик деп жарыялады. Парламентте болгон. А бирок иш жүзүндө туура айтып атасыңар, ошол ким
бийликке келсе ошол өзүнүн бийлигин улам кеңейтип отуруп ошол президент негизинен башкарып отурду да. А бирок конституцияда президенттик башкаруу дегенди биз али киргизе элекпиз. Топтор ушундай бүт эле көмүскө башкарыла бербесин, бирөө эле башкарганга жараша жоопкерчиликти алып башкарсы деген маселе келип чыгат. Маселе ушундай болуп атпайбы? Мына Ишембай байке абдан турат. Эмне үчүн премьер деген фигура 30 жылдан бери мына бүгүн да премьер деген должность бар. Анан кийин биз парламентаризм деген сөздү мындай эле оңой олтоң эле колдонуп жүрөбүз да. Парламентаризм деген бул чоң сөз. Парламентаризм десе эле парламент өкмөттү кураш керек деген түшүнүп атабыз. Андай эмес менин жеке пикиримде. Парламентаризм деген парламенттик башкаруу деген өкмөттү куруу эмес, өкмөттү тизгиндөө, ошого противовес боло, баланста кармап туруу ыкмаларын табышыбыз керек. Эгер күчтүү президент болсо, ошо күчтүү президентке тете күчтүү парламент болуш керек. Анда рычагтар болуш керек. Ошондой гана системаны биз тапсак, анда алдыга жылабыз. Анан кийин мындай деп атышпайбы? Кеп адамдарда дейт. Кеп адамдарда конституция демес деп. Азыр баарыбыз түшүнүп атпайбыз. Мына эмне үчүн жогорку кеңеш аркылуу кетип атат азыр? Себеби азыркы конституция менен президенттин шайлаган президенттин мыйзам чыгаруу демилгеси жок керек болсо. Biz ошону алып салганбыз да. То есть мыйзам жазып алып, жогорку кеңешке да киргизе албайт. Ушул мыйзамды кабыл алып бергилечи деген демилгени алып салганбыз. Анда эл эмнеге шайлады аны? Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн бизге мындай жөнөкөй, эл түшүнгөн эле система керек. Эгер президент өкмөттү дагы башкарса, анда менин оюмча, анда парламент күчтүү болуш керек. Мен өзүмдүн Facebook'тагы баракчама жазып атам, мына бир айдан бери. Ошол жерде эки палаталуу жогорку кеңеш мүмкүн болуш керек. Бирөө партиялык система менен шайланыш керек. Партиянын жакшы жагын дагы эске алышыбыз керек биз. Экинчи жагы жанагы региональный представительство болуш керек. Анан мен айтып атам, ошол эки палатанын бирөөнө мисалы ген прокуратуранын, экинчисине АКСти берип коелучу. Ошолор ошондо тизгиндеп турат президенттин командасындагы министрлер кабинетинде. Бүгүнкү долбоор боюнча биз президент башкарууга кетип баратабыз же парламент башкарууга? Мен билбейм, эч ким билбейт азыр каяка баратабыз. Бул жарымын парламенттик башкарууга, жарымын дегенде өзү президент башкарууга. Али долбоор жок да, биз билбейбиз али. Жок да. Мен просто эле долбоор жокто деле өзүмдүн оюмду мына баарыбыз эле өзүбүздүн ойду айтып атабыз. Ага укугубуз бар эми айтканга. Кандай система чыгат? Анан кийин мындай да, эмне үчүн жогорку кеңешке ошол сунуш болуп атат? Себеби азыркы конституция боюнча конституцияны өзгөртүүгө эл референдум аркылуу же болбосо жогорку кеңеш гана укуктуу, башка эч ким жок. Жанагы Ишембай байке айтып аткан 6 ай деген ал эгер жогорку кеңеш өзү конституцияга өзгөртүү киргизсе анда 6 ай. Жок, референдумга алып чыккан бар. Референдумга алып чыккан, ал жерде конституцияда да ачык жазылган эмес. Канча айда кандай чыгарат. Самое главное, что референдумга 3төн 2 менен чыгарат деп гана жазылып турат. Мен оюмча, мен ошондой түшүнүп атам. Мүмкүн туура эмес түшүнүп аткандар. Бирок мен оюмча азыр ошол жолго кетишти деп атам. Эгер президентте референдумга чыгарганга же болбосо мыйзам демилгеси болгондо, анда президент азыр жоопкерчиликти алмак, өзү жазмак дагы айтмак. Мына мен момундай көз карашым момундай, бирок референдумга силер чыгарып бергиле деп. Бирок ал укукту алып койгонбуз да биз президенттен. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн азыр аябай мындай укуктук жактан мындай бир рахмат. Пикириңизге рахмат. Садыр Жапаровдун буга чейинки билдирүүлөрү бар, сүйлөп жүргөндөрү бар. Анан жарымы мажоритардык, жарымы пропорционалдык болсун деген билдирүү чыкты. Мунун өзү биздин кайка багытталып атканыбызды көрсөтүп турабы? Сиз эмнени түшүнөсүз ушул билдирүүлөрдүн негизинде? Бул эми жанагы шайлоолордо улам партиялар деморализация болуп, жанагындай терс көрүнүштөр көп болгон үчүн ошонун айынан баягы айла жоктон айтылган, айла жоктун демилгелери чыккан демилге да, себеби партиялык система деген болбойт экен, шайлоо мунун терс жактары көп экен, жанагындай олигархтар келет экен деп ошондой пикир. Анан могу акыркы шайлоодон дагы партиялар имиджине аябай доо кетти да. Ушундай да мажоритардык деп атабыз. Бирок биз мажоритардык системадан да өткөнбүз. Ал бир кандайдыр бир идеалдуу деп айтыш, бир район 2-3 бөлүнүп кандидаттардын талапкерлери атышкан учурлар болгон. Анан мажоритардык округтардан шайланып келсе эле депутаттар баягы күчтүү депутаттар келет деген. Азыр такыр шарт башка.
бүтүндөй чоң партиялар, ири партияларды бийлик сындырып коюп, алсыратып коюп туруп атпайбы? Бир кичинекей бир округдарда сөзсүз түрдө бийлик каалаган талапкер өтүшү мүмкүн. Ошол эле жанагы айта берип ашмалтай чыккан олигархия акчалуулар партиянын атынан барып жаман көрүнгөндөн көрө өздөрү барып коюп каржылап өтүп келгенге мүмкүнчүлүк бар. Бул маселе округдарды партия эмне кылат берет? $200,000 берип. Жогорку кеңешке келүүнүн эки эле жолу бар да, туурабы ага? Эми кайсысын тандайбыз анан? Жогорку кеңешке келүүнүн ошол эки эле жолу бар да. Мажоритардык, пропорционалдык. Бизге экөө тең жакпайт деген пикир болуп атпайбы? Бирөөсүн тандашыбыз керек деми? Же экөө тең бирдей тандашыбыз керек? На пропорциональный системанын тиги айтып бербедим, Европада пропорциональный системанын 154 түрү бар. Биз бир эле түрдү алып эле метод атпайбызбы? Преференцированный тиги добуш берүү деген бар. Ошондо партиялар алып чыкканда ошонун ичинен преференцированный элдер тандап туруп мынауга добуш берем дегенден бар. Аны эсептеп кимдин рейтинги чоң болсо ошолор алдыга чыгат. Ушугундан Европанын баары өткөн. Биз ошого жаңгыз бара албай атабыз. Эмне үчүн бара албай атабыз? Эмне үчүн өнде мен каалаган адамдар шайлансын деген ой менен саясат келатат. Эл каалаган эмес. Преференцированный болгондо мүмкүн жанагы тизмеде сен биринчи орунда турасың, акчаны бердиң. Артында турган элге жагып туруп биринчи очередке туруп калышы мүмкүн. Ошолордун баарын сунуш кылып атканда Мирлан Бакиров ошондой законду сунуш кылып комитеттен өткөрбөй койгон. Ажоос айткан кереги жок деп. Үчүндө алар тизмени өзүбүз түзүп, каалаган кишилерди алып келели деген ой болуп атат. Биз элди ойлобосок, элдин талабын аткарбасак, эч качан бир дагы мажоритарный пропорциональда да жарабайт. Фамилияларды шайлайт деген күндө дагы бар бир партияга барыш керек болот да ишемей турабы? Мажоритарныйдан жок. Жок, сиз айтып аткан преференциялык ыкмада. Мажоритарныйдан аны дагы партийный системанын да жаман. Азыркы олигархтар жөн эле округка 30-ка бөлсөң, 70-ке бөлсөң, ошо округдарды приватизация кылып сатып алат. Бүттү. Каалаган менен келет. Мажоритардык принцип деген эмнеден чыгып атат? Себеби мисалы Чаткалдын, Жатпашнын же Сузактын өзүнүн депутаты болбой калып атпайбы? Биз кимге кайрылабыз деген суроо чыгып атат. То есть регионалдын өкүлү жок болуп атпайбы? Партия менен эле кетишти. Анан кээ бир райондордон төгө легендарный парламенттен бери бир дагы депутаты жок райондор бар да. Ушундан чыгып атат. Бирок мен жеке пикиримде азыр пропорциональный, мажоритарный теңин десек, жанагы негизги маселе баары чечилбейт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эки палаталуу система болсо, мен жеке пикиримде, бирөө толугу менен жанагы Ишембек байке айткандай преференциалдык система менен 3% босого менен шайланыш керек. Себеби партиянын айтып атпаймынбы, партияндагы жакшы жерселер бар. Жаштар кириши мүмкүн, аялдар кириши мүмкүн, башка улуттар кириши мүмкүн деген баягы кичине мындай уравнивать этсек болот да. Бирок экинчи палата ошол ар бир райондон мисалы бирден жанагы курултай деген мурунку багы СНП деген мына Ишембек байке законодательный собраниянын депутаты болчу. Беркisi болсо өкүл палатасы. Ошондо система болсо, ошондо эмне болот? Ошондо партиялык система менен мыйзам чыгаруучулар керек, бирок алар өкүлчүлүк функцияны аткарбайт. Өкүлчүлүк функцияны болсо, ошол жерлерден ар бир райондон шайланып келген бирден депутат, алар сессионно гана иштейт. Мына ушул система менин оюмча жакшыраак. Бирок азыркы системаны өзгөртпөш керек деген да пикирлер бар. Бизге Туркиядан саясий серепчи Шайырбек Маматокторов өзүнүн билдирүүсүн жиберди эле. Азыр ошого көңүлүңүздөрдү буруп, андан соң эфирибизди улантсак. Мен парламентаризмди жактап келем. Жана 2010 жылкы 8 редакция, баш мыйзамдын 8 редакциясы туура деп эсептейм. Себеби парламентаризмде гана коомдун активдүү мүчөлөрү өлкөнүн тагдырын өзгөртүүгө, аны туура тарапка баштап үгүттөөгө жол берет. Шайлоочуларга кенен тандоо болуп, көп талапкерлердин ичинен тийиштүү адамдарын тандай алат. Ал эми бир мандаттыкта билесиздер, бир жерде бир олигарх, бир чирген бай эч кимди баш көтөртпөй, ошол 53-55 миң шайлоочуну басып жата берчү. Ошондуктан биз 2010 жылы алдыга жылалы деп парламенттик башкарууга өткөнбүз. Албетте бүгүн Садыр Нуркожоевичтин тарабы президенттик бийликке ыктап, конституцияны өзгөртүп, ушундай реформага баргысы келип жатат. Албетте реформага баруу керек, бирок мамлекеттин кызыкчылыгында жана андан ары өрчүтүүгө аракет кылыш керек болчу. Бирок артка кадам деп
жеке менин пикиримде дагы бир рет айтып кетейин, президенттин укуктарын көбөйтүү, ар бир ирет конституцияны өзгөртүп берүү мамлекетке жакшы нерсе алып келген жок. Айрыкча президенттер үчүн билесиздер, ар бир рет президентке конституцияга кол салган президенттердин тагдыры барып жакшы болгон жок. Ошондуктан бул ирет дагы ошол эски чындыкты эске алып, чынында Садырмун Кожоевич конституцияга тийбей эле өзүнүн партиясын баштап, азырынча премьер-министрдин милдетин аткарып, шайлоого катышып, ошол аркылуу келип деле өлкөнү башкаруу үчүн премьер-министрдин укуктары толук жетиштүү эле. Ошол тараптан кыймыл кылса, ошол багытта бизди ээрчитсе, чындыгында көпчүлүк аны ээрчимек. Бирок казанчынын өз эрки Садырмун Кожоевич ушундай багытты өзүнүн атарабы менен тандап алды. Демек, президенттик шайлоодон кийин көрө жатабыз канчалык деңгээлде бул нерсе туура болуп чыгарын. Анын үстүнө азыркы мыйзам менен шайланып алган президент шайлоодон кийин конституцияны өзгөрткөнүн жана өзүнө ашыкча ыйгарым укуктарды ыйгарып алганын канчалык деңгээлде моралдуу нерсе деп ойлойт элеңиздер. Ошондуктан кандай эреже менен шайланса, сыйлуу, акылдуу президент аягына чейин ошол мыйзамдар менен мамлекетти башкарсын. Шарбек мырзанын ушул пикиринен кийин Топчубек сизге суроодо, ушул парламентаризмден кайтуу бул артка кетүү деп айтып жатат да. Мындай пикирди айтып жаткандагы көбүн байкап атсаңыз керек. Чындыгында биз ошондой артка кетип баратабызбы? Жок. Албетте. Жок. Себеби дегенде ал парламентаризм дегенге биздин саясий элита, саясий партиялар даяр эмес экен. Биз жанагы бул жигиттерге мен кошулам. Эгерде мисалы 45-45тен кылып эки түрлүү шайлай турган болсок, экөөүндө тең өтө ор койгон жаман нерселер бар. Экөө тең жакшы болуш үчүн эң биринчи менин оюмча ошол бийликке, депутаттыкка, президенттикке ыйманы таза, жеп ичпеген, кыргыз үчүн жалындап күйүп чын дили менен иштеп бере турган кишилер келсе, мына ошондо анан кийин жана конституция иштей баштайт. Себеби дегенде Ишенбай мырза көптү көргөндө конституцияларды биз иштетпей койдук да. 93-жылкы конституция мен катышкам, мен баш болгон долбоор болгон. 56-нын бири мен элем. Конституциялык кеңештин. Азыр болсо конституциялык кеңешке ким кирген биз билбейбиз. Силер билесиңерби? Эч ким билбейт. Ошондуктан бул жерде ачык саясат жүргүзө турган болсок, анда жанагы преференция деп экиним абдан жакшы айтып атат. Анын түрү көп. Батыштын көбү жанагы саясий партиянын тизмеге бүтүндөй добуш бергенде мен билбейт экем. Жок билбейт экем. Бизде болгон. Бизде болуп келатат. Мындай да. Ал эми ал жанагы зар какшап айтып атканда кеп бар. Биз мисалы бул партиянын ошо жетекчиси ким экенин билебиз. Андан кийин тизмелерде ким экенин анан кийин гана билип атпайбызбы? Ал татыктуубу же татыктуу эмеспи? Бу иним айткандай жана олигархпы же тазабы? Биз билбей эле анан кийин добуш берип атпайбызбы? Кеп ушунда болуп атат. Ошондуктан мен колдойт элем ошол жанагы саясий партиялар көрсөтүш керек. Эшмат ташматты. Анан ал эшмат ташмат силерден чыгып, радиодон чыгып, гезиттерге жазып, өзүнүн программасын айтыш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы прокуратура. 3 тамгалардын бүт бардыгы анын тазалыгын текшериш керек. Эгерде тазалыгын текшербесе, анда борбордук шайлоо комиссияга прокуратуранын кайрылуусу менен же 3 тамгалардын кайрылуусу менен алып ташташ керек. Анда болбой жатпайбы? Шайлбек мырзанын сөзү мындай классикалык түрдө баягы бир нерсени туура эмес түшүнүп атканыбыздын белгиси да. Мына бул айтып атат, биз азыр президенттик парламенттик башкаруудан президенттикке кайтсак, бул артка чегинүү деп атат.
Америкада президенттик мына президент премьер жок эле башкарып атат, Түштүк Кореяда да ошондой, эл шайлаган президент мисалы өкмөттү башкарат. Эми эмне аякта парламентаризм жокпу? Парламенттик система иштеген жокпу? Маселе анда эмес. Маселе парламенттин күчүндө. Ошону тизгиндей турган механизмдери барбы же жокпу? Ошондо. Биз тескери мындай түшүнүп атабыз да, парламентаризм деген ал башка нерсе, парламенттик башкаруу деген ал башка нерсе. Президенттик башкаруу болсо эле парламенттин эч күчү калбайт экен деген мнение абдан туура эмес. Мен айтып атпаймынбы? Тескерисинче күчтүү президент өкмөттү башкарса, анда биз парламентке дагы ошончо күчтү беришибиз керек. Ошол албетте ошондой президент мисалы диктатор болуп кетчү мүмкүнчүлүгү барбы? Албетте бар. Аны эч ким жашырган жок. Бирок биз ошондой системаны таап чыгышыбыз керек да. Кандай тизгиндейбиз? Мен айткан жанагы АКСти, ген прокуратураны парламентке өткөзүп берсек, ошондо эки палатада тең мындай реальный рычаг пайда болот эле да. Алардын максаты эле президенттин аппаратын, анын министрлер кабинетин анда көзөмөлдөп, бүгүн аткарып парламентте күч президент болуп калган деп элестейм. Күч азыр эмне үчүн президентте? Себеби мен айткан прокуратура, сот, АКСтин баары ошо президенттин колунда болуп атпайбы? Тескери кылыш керек. Биринчи күчтүү өкмөттү президент менен баш кылып түзүп алып туруп, анан кийин аны тизгиндеген жанагы органдарды, көзөмөл органдарын парламентке бериш керек. Менин жеке пикиримде. Ошондо гана мындай баланс болобу дейм да. Шарбек мырзанын билдирүүсүнөн кийин улам суроо жаралып атат. Ушул биринчи бизде президенттик шайлоо өтүп, андан кийин конституциялык реформа болгон жатат да. Садыр Жапаров эгер президент болуп калса да, же болбосо кимдир болбосун президент болуп калса, өзүнү ыңгайлаштырып кийинки реформаны буруп кетпейби? Эми биздин кыргыз саясатында ошондой адат, ким президент болсо өзүнө ыңгайлаштырганга аракет кылат. Анан түпкүлүгүндө ошол партиялык система деле жаман эмес болчу. Себеби теги жанагындай интеллигенциянын өкүлдөрү, маданияттын өкүлдөрү мына партиялык система алгач жарыяланганда Ак Жол партиясы келгенде канча жамандагы менен ошондо маданияттын өкүлдөрү бар болчу, билим берүүнүн өкүлдөрү бар болчу, жөнөкөй мектеп директорлору бар болчу. Азыркы шартта партияларда андай жок болгон жок да. Туурабы? Буга ким күнөөлүү? Буга партиялык система күнөөлүү эмес, парламентаризм күнөөлүү эмес, буга партиянын лидерлери күнөөлүү. Мындай жапайы капитализм күчүнө кирген кез экен. Шайлоодон кырашыш үчүн каржылык фонд күчтүү болуш керек экен. Ушундай факторлордон система керек да аларды. Анан президент дагы мындай күчтүү парламенттин келишине кызыктар болушу керек да. Бирок андай болбой эле бизде жат десе жаткан, тур десе турган парламент болуп, ага анын айынан президентке көлөкө түшүп, коомчулукта терс пикир жаралып, бизге партиялык система да болбойт экен, парламентаризм да болбойт экен деп эле мындай ашмалтанча бизге анда кандай система туура келет? Бул адам фактору роль ойноп, анан жаман кылып алып атабыз да. Ишенбагай, баягы бийлик бир колго топтолуп болуш үчүн деп туруп ушул парламенттик президенттик башкаруу убагында өткөнбүз да. Бирок акыркы 10 жылда көмүзгө түрдө башкарды да. Анан ушундай боюнча кете бериш керек беле, анан баягы башкарууга эртелегече барыш керек эле. Сиздин оюңузча азыр конституциялык реформага барыш керек болсо, качан барыш керек эле, анан кандай жол менен барыш керек эле? Байкадыңарбы, мына канча убакыт сүйлөшүп атабыз? Баарыбыз айлана отуруп конституция эмес, шайлоо принципинин тегерегинде сүйлөшүп атабыз. Система мамлекеттик система эмес, шайлоо кандай болуш керек деп атабыз. Парламенттик мамлекет эмне үчүн биздики парламенттер бутуна тура алган жок? Эмне үчүн ошо тизмени бийлик менен олигархтар түзүп, эл шайлоодон сыртта калып калды. Мен одномандатныйдан өзүм 2 жолу ат башынарынан шайланып келгем, биринчи жолу Бишкектен шайланып келгем. Мен бир да тиешем жок. Бийликке дагы олигархат эл мага батасын берди. Мен парламентте жүргөндө элдин гана кызыкчылыгын сактап жүрдүм. Ошон үчүн биз болгон эле конституциялык шайлоо мыйзамын өзгөртүп, эл шайлай турган тизмени байкем айткандай партия берсин, а эл ошонун арасынан тандап кимди депутат болорун эл шайлап калса, элдин добушун батасын алган адам парламентке келсе, ал өзүнүн ыйгарым укугун толук аткара алат. Президенттин да карап койбойт. Өкмөт эгерде туура эмес кетчү болсо анын тизгинин карай турган мүмкүнчүлүк бар. Бул система бизде бар бүгүн. Конституцияда жазылган. Болгон
конституцияда берилген укугун колдон албаганы, алар болсо тигилердин батасы менен келгенде, бийлик менен акчанын батасы менен, элдин батасын эмес. Эл билбей атат да, анан сессиядан карап, ушу депутат болду, ай көчөнү базарда жүрбөдү беле, бул бухгалтер эмес беле деп атат. Эл качан шайласа, өзүнүн өкүлүн жиберсе, ошондо гана парламент бутуна тура алат, көз каранды боло албайт. Анын үчүн болгон эле мыйзамды оңдош керек. Болгон эле 30-чы беренелерди оңдош керек. А биз болсо конституцияны өзгөртөлү деп атабыз, системаны өзгөртөлү деп атабыз. Эми мынчалык ушундай тиги конституциялык реформа жасайлы деп аткандан кийин, ошо реформа легитимдүү болуш керек. Кийинки келген башка бирөө шайланып калса, президент болуп жатып барасыз. Легитимсиз деп туруп, бул болгон аракеттерин баарын жокко чыгарып койгондун быйгарым өзүнүн укугу болот. А биз болсо бүгүн конституциялык талабына карабай туруп референдумун өткөрөбүз деп атабыз. Ошентип легитимсиз кылып атабыз. Анан жанагы айтып калдык, эмеде тиги конституцияда мындай жазылган эмес, эгерде референдум болсо деп. Референдумга эмнени алып чыгат? Мыйзамды алып чыгат. Референдумдан бир дагы үтүрүн оңдой албайт эл. Алып чыккан конституцияны бекиткен, 3/2 добуш менен бекиткен парламенттин редакциясы чыгат. Ошон үчүн бул референдумга ал чыгаруунун алдында жанагы мен айткандай 6 айдан кийин, анан 3 окууда дагы 6 айдан кийин элге алып чыгыш керек. Мынчалык келгенден кийин легитимдүү болсун десек, конституцияны сыйлап, ошонун талабын аткарып, шашпай конституцияны кабыл алалы. Мына 10-жылы кабыл алган конституция эмне үчүн сын пикирге алынып атат көпчүлүгү? Шашылып, революция болгондон кийин шашылып элдерге алып чыгып калды дагы ошонун талкуусун өткөн жок деп турабы? Негизги чийки болуп калды атат. Чындыгы барбы? Бар. Каталар барбы? Бар. Бүгүн ошо жолго эле келе атабыз да. Мына төртөөбүз отурабыз, биз конституцияны эмнени алып чыкканын билбейбиз. Мына 1,5 айдан кийин референдумга алып чыккан атат. Ойлоп көргүлөчү эмне болот? Парламентаризм дегенде, парламенттик башкаруу дегенде көпчүлүгү мындай түшүнүп атат да. Шайланып келген парламент эми кайсы одна мандатныйдан болобу, партиялык айырмасы жок. Ошолор өкмөттү түзөт дегенди гана түшүнүп атабыз. Менин жеке пикирим андай эмес. Кыргызстандын шартында тескерисинче парламентти өкмөттү түзгөнгө жолотпош керек. Себеби партиялык парламент болуп аткандан кийин, партиянын өзү жок деп аткандан кийин ошондой эле ашмалтай өкмөт болот. Ошон үчүн өкмөттүн мандаты болуш керек, элдин атынан сүйлөгөнгө, элдин атынан башкарганга. Ал мандат только эл шайлаган президентте. Биз ошон үчүн айтып атабыз, президент эл шайлаган, ар ким өзүнүн ишин жашаш керек. Мен парламенттен бир палатасы мыйзам чыгаруу деген жана мен сунуш кылып аткан проект боюнча. Алар мыйзамды гана чыгарыш керек. Жакшы мыйзамдарды чыгарсын айланайын. Азыркы парламент только представительский функция менен алектенип атат. Анан көзөмөл функциясы менен ал мыйзамды алар помощниктери жазып атат эгерде. Анан экинчи палата келсе элдер шайланып чыгат, ар бир региондон деген. Алар өкүлчүлүк милдетти аткарат. Эл шайлаган президент өкмөттү башкарып туруп аткаруу бийлигин аткарат. Мына ошондой болуш керек. Эфирге аз мүнөттөр калып атат. Алмазбек агай, ушул жерден айтсаңыз, баягы Ишем агай айтпадыбы? Негизинен конституциялык реформага барыш керек, бирок азыркыдай шарт менен эмес, легитимсиз болуп калат деген маселе келип чыгып атпайбы? Азыр эгер биринчи депутаттарды шайлап алып анан конституциялык реформага бара турган болсок, ошол шайлоонун өзү болбой калат, баягы коррупция менен шайлоо болуп калат деп реформага барабыз деп атпайбы? Буга кандай аргументтерди келтире аласыз? 28 октябрда жогорку кеңештин легитимдүүлүгү бүттү, убактысы бүттү деп атышпайбы? Ал жанагы 70 статьяга таянып атышат. Ошол эле Конституциянын 71 статьясында жазылып турат. Шайланган, иштеп аткан жогорку кеңештин ыйгарым укуктары жаңы жогорку кеңеш шайланып келип ант алып ишке киришкенден кийин анан токтойт деп турат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кайсынысын кабыл алышыбыз жаңылыш болуп атпайбы? Ойлоп көрчү. Эгерде депутат 5 жылга шайланат деп жазылып турса конституцияда, 5 жылдан кийин анын укугу бүтөбү? Жок, менде тескери суроо бар. Жок, бүтөбү? Бир гана жооп берип койсоң, бүтөт, турабы? Шемайке. Эгерде бүткөндөн отурсаң. Жок, эми андай бул бесполезный спорт. Бесполезный дегенде спорт этеп 70-чи берене депутат жөнүндө сөз болуп атат. 5 жылга шайланат. 5 жыл бүткөндөн кийин эгер өлкөдө кокус шайлоо өткөрбөй турган ору бар, ар кандай болбой калса, ошо 5 жыл 6-жылга чейин өткөргөнгө мүмкүн болбой калса да, биз парламент жок калабызбы? Жаңысын өткөрө албайбыз, шайлай албайбыз. Эмне кылабыз анда? Ушундай учурда эмне кылабыз?
парламент болбогон күндө дагы чексиз укук өкмөткө берилген конституция боюнча. Чексиз укук жок. Өкмөттө жок. Мына азыркы конституциянын бир өзгөчөлүгү бар да, өкмөткө чексиз укук берилип, уксам, укугуңдай конституцияны айлана. Чектүү укук берилген парламентке, президентке, мына онун өзгөчөлүгү. Рахмат, Топчу агай. Убакыт аз калып атат. Айтсаңыз, эгер биз конституциялык реформага барбай туруп шайлоо өткөрсөк, жыйынтыгы эмне болмок кайрадан? Инем, өткөн айдын 4-үнөн кийин көп нерсе мыйзамсыз болуп атат. Мен Ишембайга кошулам. Эртең бүрсүгүнө дагы бул мыйзамсыз болду деп айтышкан кишини биз туура айтып атасың дешибиз керек. Себеби дегенде бир жагынан конституциянын ичинде карама каршылык бар. 5 жылга шайланат деген бар. Ал эми экинчи бу киши айтып атат деги жаңы шайланган ал 5 жылдан кийин жогорку кеңеш жөнүндө сөз болуп атат. Ооба. Андай болсо, эгер андай болчу болсо, анда биз азыр парламенттик шайлоону биринчи өткөрүшүбүз керек эле туурабы? Эгер өткөрсөк, конституциялык реформага барбай, жыйынтыгы кандай болмок? Кайра эле баягы коррупциялашкан система менен депутаттар келип калбайт беле? Чөнтөк парламент. Мен жана да айттым, азыр да айттым. Бул Кыргызстанда сөзсүз түрдө эмки президент азыр 63 кишиби? Тооба, бул Гиннестин китебине жазыш керек. Бул Кыргызстанда ким көп бийликке барам. Мен бийлейм, анан мен бийлик алам деген кишилер абдан көп. Ошондуктан бул жанагы конституцияны кайрадан жазып, анан өткөргөн күндө дагы ошондой карама каршылыктарды жок кылыш керек бир. Экинчиси, бийликке келгендердин бүт бардыгы өзү таза болуш керек деп мен экинчи жолу айталайын. И дагы бир нерсе, иним. Биз улам эле шайлоочу анан эл деп атабыз. Биз акыркы 29 жылдын ичинде шайлоочулардын дагы 20-30% бузуп бүттүк. Алар добушун сатып атат. Азыр дагы сатат. Эртең бүрсүгүнү да сатат. Муну кантип мен жазалайбыз. Пикириңиздерге рахмат, урматтуу коноктор. Аталган убакыт бөлүп элге түшүнүктүү маек куруп бергениңиздер үчүн силерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-каналдын түз эфиринде ой бүгүн болду. Аны мен Кутман Маматазим алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.